Мурда дайыма бир нерселер жөнүндө кыжалатта жүрчүмүн. Балким бул иштин жыйынтыгы жакшылык менен бүтпөсөчү. А балким жумшалуучу акчалар киреше эмес чыгыш алып келсечи. Эгер маектешүү ойдогудай болбой калсачы. Телефон чалсам терс жооп беришсе кантем? Жакын адамым санаага түшүп калсачы. Ак окус ишке ашпай калсачы. Саякатка барсам балким жакпай калсачы. Жана башка ушул сыяктуу. Бирок көптөн бери дээрлик эч нерсе жөнүндө кыжалаттанбай калдым. Тырышчаактык менен аракеттенемин жана эмоцияларымды башкара алуудамын. Мындай натыйжага жетүү үчүн көп сандагы китептерди окуума туура келди. Алардын ичинен эң маанилүүсү Дейл Карнегинин «Тынчсыздануу сезимдеринен кантип арылууга болот» аттуу китеби болду. Биринчи кезекте эскерте кетүүчү жагдай. Тынчсыздануу дегенде мен ооруну же физикалык тынчсызданууну эмес, психологиялык тынчсызданууну назарга тутуп жатамын. Эч маани бергенсизби? Сиз кыжалаттанып жаткан нерселер же келечекте болуучу нерселер тууралуу болот, же өткөн мезгилиңиздин айланасында болот. Жада калса, биз ооруганыбызда психологиялык тынчсыздануубуз жакынкы келечегибиз жөнүндө болот. Кокус оору күчөп кетсечи, а кокус өлүп калсамчы? Балким мындай, а балким тигиндей болсочу. Башкача айтканда, келечек менен байланышкан. Же болбосо, тынчсыздануулар өткөн чак менен байланыштуу болушу мүмкүн. Өкүнүчтөр. Мисалга, ушуну кылбай эле койсом болмок. Эгерде тигил жакыным тирүү болгондобу? Жанымда болсо кана. Аны менен урушпай эле койсом болмок. Жана башка. Келер же өткөн чак менен эмес, учур чактын өзү менен жашоону кантип адатка айландырабыз? Бул тууралуу кийинки видеолорубуздун биринде башка китептен сөз кылмакчыбыз. Бүгүн болсо Дейл Карнегинин «Кантип кыжалаттан арылабыз» аттуу китебиндеги 3 алтын эреже тууралуу сөз кылсак. Биринчи, Карнеги айтат: биз эң эле жаман деп эсептеген жыйынтык дагы чындыгында элестеткенибизчелик коркунучтуу эмес жана жашообузду талкалоого жөндөмсүз. Андыктан кандайдыр бир тынчсыздануу жашообузга тоскоол болуп жатса, анда өзүңүзгө мындай суроо бериңиз: эң жаман натыйжа болсо кандай болмок? Ооба, эң жаманы болсо. Бул суроого мээбиз жооп издегенде эң коркунучтуу болгон жоопту аныктап чыгат жана конкреттештирет. Ошентип, аз же көп ыктымалдуу айкын картинаны пайда кылат. Буларды туйсак, көп варианттагы окуялардын болушу эң начар болгон жыйынтыкка алып келбестигин жана жашоо улана беришин түшүнөбүз. Мисалы, убагында эки партнерым үчөөбүз шаарга биринчи жолу балыктан даярдалган тамактар жасоочу Тестатым кафесин ачтык. Жана болгону 1 жылдын ичинде 4 түрдүү филиал ачууга жетиштик. Убакыт өтүп, жайында балык желинбейт деген стереотип пайда болду. Жана ар жылы жай мезгили жакындаган сайын жогорудагы 4 ресторан жөнүндө ойлой баштадым. Ижара акысы, 20 жумушчуга айлык акы төлөө жана башка чыгашалар. Эч ким балык жебей койсо, биз эмне кылабыз? Ишенесизби, жокпу? Мен түндөлөрү жакшы уктай алчу эмесмин. Эч ким менен жай баракат сүйлөшө да алчу эмесмин. Ар бир келген күн мага каршыдай сезилчү. Ошентип жай дагы келди. Албетте, кирешебиз салыштырмалуу азайган эле. Бирок жыйынтыгында жашоомда бизнесибиз да кыйраган жок. Сезонду кичинекей жоготуу менен баштан кечирдик. Ушунун баары үчүн мынчалык ойго батуунун кереги бар беле? Албетте жок. Качан бул китепти окуганымда, мурдараак окуганымда болмок экен деген ой келди. Жана жогорудагы кыжалатчылыктар орунсуз болгонун түшүндүм. 3 айда эң жагымсыз жыйынтык кандай болмок деген суроонун жообун эми элестете аламын. Жообу бир дагы соода болмок эмес. Жада калса, мындай болгон учурда дагы буга чейинки кирешелер менен же бирөөдөн акча алып сезонду баштан кечирмекпиз. Кийинчерээк карыздан кутулуп коймокпуз. Ушул эле, мындан сырткары эч нерсе. Бирок айрыкча ошол убакта канча стрессти баштан кечиргеним Кудайга маалым. Адам баласы болбогон нерселер үчүн кыжалатка түшөбүз. Муну менен кымбат болгон ден соолугубузду жоготуудабыз. Күн ичинде эле көптөгөн санааларга батабыз.
уюлдук телефонубуз сынса нервтенебиз. Компьютерибиз бузулса эми ансыз кантип иштеймин дейбиз. Кир жуугуч машинабыз иштебей калса ачуубуз келет. Же бөлмөңүздүн босогосун кимдир бирөө бут кийими менен кирип булгаса. Бирок эске алсак болот. Кантсе да белгилүү бир убакка чейин сыналгысыз жашап турсак болот. Ошондой эле компьютерибиз оңдолгончо смартфонуңуз же башка гаджет аркылуу оңой иштериңизди бүтүрүп турсаңыз болот. Кир жуугуч машиналарыңыз иштегенче ата-энелерибиз сыяктуу кирлериңизди колдо жууп турсаңыз эмнеге болбосун. Эсиңизде болсун, ушул сыяктуу санаалар менен жашооңузду кыскартып жатасыз. Кандайдыр бир буюмуңуз бузулса, дароо өзүңүзгө суроо узатыңыз. Эгер кимдир бирөө келип, жаңы уюлдук телефонду же компьютерди 2 айлык жашооңуз үчүн беремин десе, алмаштырмаксызбы? Каршы болмоксуз да туурабы? Андыктан ойлонуңуз. Ойго салып жаткан нерселер өмүрүңүздөн кымбатыраакпы? Менимче 99% учурда албетте жок деп жооп берсеңиз керек. Эгер ушул жоопту кабыл кылсаңыз жана аны менен тил табыша алсаңыз, натыйжада алдыдагы санаалардан алыс болосуз. А эгерде сиздин кыжалатчылыктарыңыз өткөн менен байланыштуу болсо, анда өткөн деген сөздүн үстүнөн ой жүгүртүңүз жана өткөн сөзү өттү деген маани менен байланыштуу экенин түшүнүңүз. Башкача айтканда, өткөн чакта болду жана ал жакта калат. Жада калса, кааласаңыз да эч качан эч нерсени өзгөртө албайсыз. Жада калса, кааласаңыз да эч качан эч нерсени өзгөртө албайсыз. Андай болсо, буга кайгырууга негиз барбы? Карнегинин 2 эрежеси. Эгерде бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ордуна эч нерсе күтпөңүз. Башынан эле кайтарымсыз жакшылык кылып жатканыңызды ойлонуңуз. Ыраазычылык билдирсе жакшы, билдирбесе бул дагы жакшы. Мисалы, биз бул видео аркылуу көпчүлүккө жакшылык кылууну көздөгөнбүз. Видеолорубуз кээ бирөөлөрдүн жашоосундагы өзгөрүүлөргө канчалык бир деңгээлде себепчи болушу мүмкүн экендигин билебиз. Ошол эле учурда кимдир бирөөгө таасири болбойт. Бирок биз башынан эле муну кайтарымсыз кылууга өзүбүздү даярдаганбыз. Жана ордуна эч кандай ыраазычылык талап кылбайбыз. Албетте, кимдир бирөө көрүп ыраазычылык билдирсе же жактырса бизге жагымдуу болот жана кубанычыбызга себепкер болот. Бирок бир нерсени экинчи нерсе алуу үчүн гана кылуу дээрлик дайыма жакшы жыйынтык бербейт. Айталы, бирөөгө моралдык же материалдык жактан жардам бердиңиз. Бирок сиз чындап муктаж болгон учурда ал сизге жардам бербесе, көңүлүңүз чөгөт эмеспи? Мына ошондуктан кылган жакшылыгыңыздын ордуна эч нерсе күтпөңүз. Жана бул учурда сизге жакшылык кылышса, кубанасыз. 3 кеңеш. Бирөөнү жек көрүү эч нерсеге татыбайт. Жада калса, ал душманыңыз болсо да. Жек көрүү өтө күчтүү жана кымбат эмоция эмеспи? Эгер бирөөнү жек көрсөңүз, ага эң кымбат нерсени короткон болосуз. Уйкусуз түндөрүңүздү, тамактануудагы табитиңизди, энергияңызды, убактыңызды, кан басымыңызды, ден соолугуңузду. Жалпысынан алганда, сиз бактыңыздага тартуулайсыз. Ишенип коюңуз, сиздин жек көрүүңүз душманыңызга эч кандай таасир бербейт. Ал сизге гана тоскоол болот. Андыктан өзүңүзгө кылынган эң чоң жакшылык кимдир бирөөнү жек көрүүнү токтотуу. Урматтуу достор, мындан ары бул сыяктуу видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн каналыбызга катталыңыз. Видеону бөлүшүп, балким жакындарыңыздын кыжалаттан арылуусуна себепчи болуңуз. Жогорудагы эрежелердин кайсынысы сизге таандык? Оюңузду калтырыңыз. Сиздин оюңуз маанилүү. Эрежелерди эске салабыз. 1. Биз эң эле жаман деп эсептеген жыйынтык дагы чындыгында элестеткенибизчелик коркунучтуу эмес. Жана жашообузду талкалоого жөндөмсүз. 2. Кылган жакшылыгыңыздын ордуна бир нерсе күтпөңүз. Бир нерсени экинчи нерсе алуу үчүн гана кылуу дээрлик дайыма жакшы жыйынтык бербейт. 3. Жек көрүү эч нерсеге татыбайт. Кийинки видеого чейин.